Орусия менен Казакстан кызматташтыкты бекемдөөчү 15 документке кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин 27 май күнү мамлекеттик сапар менен Астанага барып, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Орусия менен Казакстан жалпы 15 документке кол коюшту. Мындан тышкары тараптар алдын ала даярдалган бир катар макулдашуулар менен да алмашышты. Кол коюлган документтер эки өлкөнүн ар түрдүү тармактарындагы кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган. Маалыматка ылайык, мамлекеттик сапардын алкагында аймактык коопсуздук, Евразия аймагындагы интеграциялык процесстер жана ири инвестициялык долбоорлор тууралуу дагы пикир алмашуу болду. Бишкектеги кафелердин бириндеги тамактан таракан чыкты. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы Восточка номер 1 кафесиндеги тамактан таракан чыкканы тартылган видео тарады. Аталган окуянын видеосун бөлүшкөн жаран тамактануучу жай санитардык нормаларды одоно бузганын жана тамагынан таракан чыкканын билдирген. Ошондой эле кардар төлөм тууралуу чекке ылайык 7715 сом төлөгөн. Ал эми интернет колдонуучулары аталган кафенин ашканасын кылдат текшерүүнү талап кылышууда. Булак супер кежи. Өлкөдө чет элдик номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу улантылат. 28 майдагы жогорку кеңештин жыйынында парламент төрагасы Марлен Маматалиев чет элдик номурдагы унааларды мыйзамдаштыруу уланарын билдирди. Ал жакын арада бул боюнча президенттин жарлыгы чыга турганын айтты. Спикер легалдаштыруу жарыянына өлкөгө мыйзамсыз кирген скутерлерди дагы кошууну суранганын белгиледи. Анткени азыр скутерлер А1 айдоочулук күбөлүгү менен каттоодон өткөнү жатат. Буга чейин андай норма жок болгондуктан бир топ скутерлер мыйзамсыз киргизилип калган экен, деди Маматалиев. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кыргыз-Өзбек чегарасында жаңы бекет ачылды. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы Согмин чегара бекети Баткен районундагы Согмин айылында ачылды. Бекет чегара кызматтын Баткен облустук башкармалыгынын Чарбак тозотуна караштуу. Жаңы чегара бекети 28 май чегара аскерлеринин күнүн утурлай ачылды. Бекеттин ачылышына чегара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаев онлайн катышты. Андан тышкары президенттин облустагы өкүлү Мамыржан Ракимов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, чегара кызматкерлери жана жоокерлер катышты. Согмин чегара бекети аймактын коопсуздугун бекемдөө жана чектеш аймактардагы туруктуулукту камсыздоого салым кошору айтылды. Аталган чегара бекети турган аймакта чегарачы аскерлер Кыргызстан менен Өзбекстандын 12 чакырым чегара сызыгын кайтарышат. Буга чейин Кыргыз-Өзбек чегарасында 15 өткөрмө бекети иштеп келген. Булак азаттык. Орусияда өлкөдөн чыгып кеткен жарандардын мүлкү камакка алынат. Орусиянын мамлекеттик думасы 26 майда административдик жоопкерчиликке тартылган чет жакта жүргөн жарандардын мүлкүн камакка алуу тууралуу мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда бир добуштан кабыл алды. Өзгөртүүлөр 1 сентябрдан тартып күчүнө кириши керек. Сөз административдик укук бузуулар кодексиндеги 10дон ашуун берени тууралуу болуп жатат. Алардын көбү саясий негизде куугунтуктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Алардын арасында чет элдик агенттин иш тартибин бузуу, экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу, фейк маалымат таратуу жана ЖМК эркиндигин кыянат пайдалануу, каалабаган уюмдардын ишине катышуу, Орусия армиясын дискредитациялоо, ошондой эле СССР жетекчилигинин аракеттерин жана чечимдерин нацисттик Германия менен ачык салыштыруу тууралуу беренелер бар.
Тизмеге өзгөчө белгилер бар майда бейбаштык беренеси да киргизилген. Биринчи кезекте жарандардын эсептериндеги жана депозиттериндеги акча каражаттары камакка алынат. Эгер алар жок болсо, башка мүлк алынат. Ошол эле учурда судья күч органдарынын мүлктү камакка алуу тууралуу өтүнүчүн катталгандан кийинки күнү кечиктирбей жана мүлк ээсине билдирбестен карашы керек. 13 майда Орусия парламенти Владимир Путиндин өлкөдөн тышкары куралдуу күчтөрдү колдонуу ыйгарым укуктарын кыйла кеңейткен мыйзамды да кабыл алган. Документке ылайык Орусия президенти чет өлкөлөрдө орус жарандарынын укугун коргоо үчүн армияны колдоно алат. Буга чейин президент чет өлкөгө аскерде Орусиянын кызыкчылыктарына каршы келген же өлкөдөгү коомдук тартиптин негиздерине каршы келген чечимдерге жооп катары гана жөнөтө алчу. Мамлекеттик дума бул мыйзамды достукка жат мамлекеттердин мыйзамсыз аракеттеринен орусиялык жарандарды коргоону күчөтүү чарасы катары түшүндүрдү. Булак Азаттык. Ташиев барганы менен сот отуруму жылдырылды. 28 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда 75 жарандын каты деп аталган иш боюнча соттук отурум болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалымат боюнча сотко УКМК мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев, мурдагы башкы прокурор Курманкул Золушев, парламенттин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу барышкан. Бирок сот отуруму айыпталуучу Бекболот Талгарбековдун жактоочусу келбей калгандыгына байланыштуу бир нече саатка жылдырылган. Эске салсак, 18 майда Камчыбек Ташиев жана анын тарапташтарынын иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда соттук угуу болгон. Ага УКМКнын мурдагы төрагасы келген эмес. Ички иштер министрлиги аталган ишке жашыруун деген гриф койгон. Ташиев кылмыш жаза кодекстин бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер боюнча айыпталууда. Мындай беренелер менен жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу менен экс-депутат Курманкул Золушевка да айып тагылган.